har bir oorunun 4 ele sebebi var eken. 4 ele sebebi var eken. İlgari bunu girine suktap koç. Bul göz tiyü eken. Birincisi. Göz tiygenden adamlar gerek bolsa ölüp kaladı eken. Görüp ele tabız. Biz oşonu karayız az sizlerge. Oşol bar bolsa ele otur da koyam. Ekinçisi olsa atın öçkür subhanallah bayagıl kara dua. Gör albastык menen bir-birine үйüne janagындай чачып, кээ бир акылы жок тайкылар адамдардын баарын окутуп, күйөөсүн окутуп алып, аялын окутуп алып, бир тууганын окутуп, эрди аялды бузуп, ушуну чуркап жүргөн толтура. Мен дайыма айтып берем, Кыргызстанда 50 миңге жакын көз ачык бар экен. 50 миң. Бизге окшогон субханалла баягы ошону жандырам деген молдодон 53 түккен болгон. 50 миң жанакы көз ачык күнүгө канча деген 50 миң деген кишилерди жок кылып атат азыр. Шайтан болсо жакшыны жаман кылып көрсөт, жаманды жакшы көрсөт. Алардын баардыгы тең биз силерге жардам беребиз, жолуңарды ачып беребиз, аны тигиндей кылып беребиз деп эле. Эмнекен баягында айтканда, мына сахарда оп койсоң балары келгендей, адамдар ошол жерге динди түшүнбөгөндүк менен деп койгом, кээ бирде ажын акыл жүгүртпөй бала бара береби деп ойлой берем ушунчу. Кээ бирде акыл жүгүртпөй эле бара берет болуш керек деп ойлойм да. Ошо туурабы же туура эмеспи деп эйлечи. Анан ошолорду кудай кылып алгандар дагы бар. Көрүп атат ошол жерде канчаны. Канча ыйлап келип атат бизгечи. Ошол көз ачыктарга ишенип, ошонун жанында жүрүп, ошол окуткан нерсе. Канчаңар үйүңөрдө окуп бергилечи, үйдүн ичине ким онда жин шайтан толуп алды деп сурагыла дейм биринчи. Барганда көз ачыкка келип үйүңдү тазалаттың беле десең, ооба дейт. Жартысынан үйүңөр түтөткөнсүң бар жана ысырык менен, эме менен, арча менен. Түтөтүп, анан ар нерсе менен үйүңөргө жана каржылык, даллардын баарын илип алгансыңар. Субханалла эмнесе жол ачылат. Тияны коюп койгонсуңар, кайтарат деп кантип сөөгүп кайтарсын деп сурам. Ушундай бир акыл жоктук нерсе кылып, эмнекен ошолго ишенип жүргөндөр бар. Тумарларды илип алгандар толтура субханалла четинен чыгат, жайнайт. Анын ичин ачып келсең, 7 таш коюп койгон, салып койгон. Түшүнбөйсүң эмне таш экен. Кээ бирлер бар, субханалла, сакал узун, көйнөк кийип алса, ажыга барып келгем десе ишенип алгандар бар. Жок. Мына экинчиси бул көз түйүү. Эме кара дуа кылуу. Кара дуанын 1000 деген түрү бар. 100 эмес, 1000 деген түрү бар. Кээ бирлер айтышы мени ким окутмаган эле деп. Жок, субханалла. Үчүнчүсү. Бул субханалла жин кирүү. Жин шайтандардын адамга кирип кетиши. Бул андан көбөйдү. Биз динсиздиктен эртең менен кечинде жок дегенде ла илаха иллаллахты бир жолу айтып койбогон себебинен ойлойм мен. Эртең менен туруп жок дегенде кул хуаллахат 3 жолу кайталап койчу. Эч бирөө келип тие албайт эле. Бирок биз динден мындай молда барса мен билем дейт го. Отура берчи бар. Мен билем. Сен башым ортпа. Давачылар келсе, мешитке чакыра турган болсоң, мындай карап, шелпейип жүргөндөрүн карап, окатыңар жок бийгөр жүрбөйсүңөр. Өзү эле окат кылып өмүр бою бир нерсе кылып койгондой да. Эми ошол барып туруп ошонун жанына келип кичинекей бир түшүнүк алып койсо, машаллах. Ошол жин шайтандар жолобойт эле. 4-түнчүсү болсо хасат, бул көрө албастык. Көз түйүү менен мындайды хасатты кыргыздар 2 бөлгөн. Кирине кирет көз тийгенде. Ал эми адамдын жашоосуна жанагы бирөөнүн көрө албастыгы кирсе, аны сук дейт. Сук. Демек ошо кирине сук, субханалла көп убакыттарда болот. Бирок көбүнчөсү экөө бар. Көчөгүнө каяка бардык элек акыркы жолу? Жалал Абадка барып келдим, аркы жума. Кара көлчөн аябай ыраазы болдум, машалла. Ушундай жана кара дуа болгон башты иште жок болду. Бирок көз болбой коет экен, болот экен. Бирок ушундай шаар экен, жакшы там берди, машалла. Аллах ыраазы болсун. Өзгөчө. Көпчүлүктөрү көрүнгөн эмес, сабак укканы келип турат дагычы. Сабак укканы келип тур. Ушул 4 нерсенин бирөөсү боло турган болсо, 4 нерсе бузулат. Биринчиси адамдын ден соолугу бузулат. Экинчиси психологиясы бузулат. Үчүнчүсү үй бүлөсү бузулат экен, анан 4-түнчүсү болсо, жанагындай эч кандай иши жүрүшпөй калат экен. Муну мен айтып аткан жок, бул китептерде бар. Ушул жагын изилдеген жагында ушул жөнүндө айтат. 4 нерсе бузулат экен.
Demek emne kılışыбыз керек? Az